Эмнеге ушундай жакшы жаңылыктарды бөлүшүп ыраазы болгонго жарабайсыңар? Участковый врачтардын эмгек акысы 1 апрелден баштап 100% көтөрүлдү. Маданият кызматкерлеринин 50% көтөрүлдү. Калган мамлекеттик кызматкерлер менен пенсия пособиялар күзгө чейин көтөрүлөт деп жарыя кылды. Буга чейин эмгек акы 100% көтөрүлдү дегенди уктуңар беле? Уксаңар эмне унчукпайсыңар? Мурункулар шылдыңда кансып 300-400 сом гана кошуп коюшчу эмес беле? Азыр эми 7000 сом айлык алып жүргөн врачтар 14 000 сомдон ала башташат экен. Убакыт бергендин ордуна ач кыйкырык салып чыга калганды токтоткула. Дагы да баса белгилеп өтөм. Ооба, мен кежек десең да бул чындык. Бири-бирине көз каранды кылып чырмап жазылган эски мыйзам күчүндө. Али баягы эле 120 бутуна оролуп өйдө бас десе атайлап тетири ылдый карап баскан система. Азыр эмне баары чоң, баары кыйын. Бир нерсе деп дээлектелеп күпүлдөшүп кыйын, көрүп эле жатпайбызбы? Сөзсүз жаңы баш мыйзамды кабыл алышыбыз керек, колдошубуз керек. Президентти жөн эле ызылдай бербей чыдап бергиле. Унутуп койдукпу? Бир эмес 1000 ирет суранды эле го. Элим абалор, белиңерди бекем бууп 1 жылдай чыдап бергиле деп суранбады беле? Чыдайбыз деп биз дагы макул болбодук беле? Эми эмне болду? 3 ай өтүп өтө элек деле кыйкырасыңар. Уят эмеспи? Пандемия, дүйнөлүк каатчылык, Садыр Жапаровдун ушундай кыйын мезгилде обуктоп калган өлкөнүн башына келип дагы ушунча иштерди аткарып салганына рахмат айтышыбыз керек. Ары кетпей тышкы саясатты карагыла. Атамбаев оозуна келгенде отоп жатып өлгөнгө көмгөн кылып Муратка таштап кеткен ага кошумча октябрь 2020 төңкөрүштүн айынан биротоло солгундаган тышкы саясатты инаугурациядан кийин эле 1 айдын ичинде жөнгө салып койду. Аны эмне баса белгилебейсиңер? Кыйшактап кыйкым издеп. Азыр COVID-19 деген байле 1 жылдан бери кекиртектеп турат. Чек аралар жабык. Тамак аш, буюм тайымдардын баары бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө кымбаттап жатат. Анан эле бизде гана кымбаттап жаткандай көбүртүп, абыртып, дүрбөтүп айтып жатасыңар. Ушунча кыйкымчылдардын буттосуларына карабастан, ушунча кыйынчылыктарга карабастан, тешик карыз минус менен өткөрүп алган какшык казынага карабастан, эмгек акыларды 100% көтөрүп жатканы бул эрдик эмей эмне деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Баса, ШУМДУК инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Тюлеев Атамбаевди, Атажурт Бабановду, Салымбеков Шакини Бишкектен сүрүп чыгарды. Атамбаев менен Бабановдун партиялары бардык жерде биринчи. Экинчи орунду алышып, ал жетишкен аз келгенсип, клон катары Шакинин Кыргызстан партиясын төрөп чыгышкан Бабановдун Республика партиясы 2015-жылдагы парламенттик шайлоо алдында Атажурт партиясы менен бирге шайлоого аттанган. Тагдырдын тамашасы Бабанов номер 1 орунду алып, Ташиев тизмеде 40-номер болгон. Бирок ошого карабай Республика Атажурт фракциясы түзүлгөн соң Бабанов Ташиевди кидайтетип, Ташиев кийинки 2016-жылы эле Ош шаарында шайлоодо Атажурт партиясы менен чыккан. Бүгүн бул партия 16 шаарда жеңишке жетишип, республикага ким экенин көрсөтүп кулакка тепти. Атажурт партиясы менен 2010-жылы бирге аттанып, бирок ал кездеги президент Атамбаевдин каарына калган. Бишкектин жашоочуларын тейлөө максатында мэр болуп турганда Кытайдан жаңы автобустарды алып келген үчүн кордук көргөндөрдүн бири Тюлеев. Учурда 3 соттун тең Борбордун Лениндик райондук сотунун, Бишкек шаардык сотунан жана жогорку сот тарабынан экс-мэр Нариман Тюлеевге чыгарылган өкүмдөрү жокко чыгарылган. Ал 2012-жылдан бери акыйкаттык үчүн күрөшүп, бардык сыноолорду башынан өткөрүп, темир тор артында отурду. Көптөгөн кыйынчылыктарга туш болду. Ал атасынан жана апасынан айрылды. 2020-жылы дагы ковидтен агасын жоготту. Тюлеев ар дайым адилеттүүлүккө, мыйзамдуу жол менен жетем деп айткан. Күнөөсүз жигиттер үй бүлөсүнөн алыс темир тор артында жатып калбасын деп жогорку соттун чечиминен кийин ага жазылган зыянды толтуруп, бирок ошондо дагы ал өз күнөөсүн мойнуна албаганын айткан. Акыркы тарыхый үкүм келди. Бишкектин Атамбаевдин балдары жетектеген партияны сүрүп чыгарды. Атасы оңдурбаган балдары оңдурмак беле? Депутат болгучу элди ойло, депутат болгон соң капчыгыңды ойлорсуң. Аскар Салымбеков 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясы менен мүдүрлөнгөн соң ат башыны дегели Салымбековдун электоратын Шаки өзү билип калган. Эми Салымбеков эмгекке камчы үйүрүп, Бишкекте биринчи келди. Бул эми парламенттик шайлоого сценарий болсо керек. Бишкек шаары боюнча шайлоого 25 партия катышып, алардын 6-су 7% босогуу пайдан өттү. Азыркы эсеп боюнча мандаттар төмөнкүдөй санда бөлүштүрүлөт. Эмгек партиясы 10 мандат, Ак Бата партиясы 9 мандат, НДПК партиясы 7 мандат, Атажурт Кыргызстан 7 мандат, Ынтымак 6 мандат, Биздин эл 6 мандат. Эгерде кимдир бирөөлөргө чокчолоңдоп же сес көрсөтө албаса, анда эмнеге депутаттык орун үчүн мынчалаган адамдар жан талашпас эле? Демек, жергиликтүү органдардын жетекчилери шишкебектеп жей тургандыктан, кээ бирөөнүн терисин тескери сыйрый тургандыктан депутат боло турган талапкерлердин саны арбын. 11 апрелге дайындалган 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештерде
шайлоо болот. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышууга укугу бар жарандардын саны 3.304.485 шайлоочуну түзөт. Алардын ичинен 1.580.631 аялдар, 1.723.854 мырзалар, республикалык маанидеги Бишкек жана Ош шаарларынын тургундары 45 депутатты шайлады. Калган шаардык кеңештерге калкынын санына жараша 21 жана 31 мандат берилген. Шайлоо пропорционалдык система партиялык тизме менен өтүп, аялдарга 30% квота берилет. Кыргызстанда 21 жаштан жогорку жараны талапкер болуп катталууга укуктуу. Жергиликтүү кеңештин депутаттары бекер иштей турганын белгилей кетүү керек. Бир гана төрагасына майына чегерилет. Ал эми республикалык маанидеги Бишкек жана Ош шаарларында спикердин орун басарлары жана туруктуу 2 комиссиянын төрагалары да айлык алат. Эл чындыкты билсин. Төмөндөгү Мадумаров менен Момбековдун дебатын угуп олтуруп аябай зээним кейиди. Биринчиден, студияга дебатка чакырганда теңи менен тезе кабуу менен деген принципти колдонуп чакырышса болмок. Мадумаров ким да? Тиги урушчак катында айырмасы жок ажам Момбеков ким? Бул экөөнүн айырмасы асман менен жырдый го. Неужели мындай дебатты уюштурган журналисттер ушул нерсени билишпесе, башкаларга билбейм, бирок мага пилге үрүп жаткан орустардын кичинекей машке күчүгү болгондо да канчык машке күчүгү көз алдыма элестеди. Жекеге өтпөй көз менен көргөн. Жай бул айтып атпайбы? Асмандан түшүп калган деп. Жабыл жакта түшкөн. Көз менен мамлекеттик кызматта иштеди эле. Көз менен көргөндө кулакка жеңиптир дейт да. Эми маданиятын билем мен. Маданият министрине барып алып, Калый Молдобасановдун жок, жекеге өтпөсөк. Эскерүү кечесин көрүп коелу десе, бул киши айтыптыр да жанагы аксакалдарга. Калый Молдобасановдун өзү келсин, мен сүйлөшөм анын. А кишини өтүп кеткен да канча жыл. Калып бериңиз ошол кишини айткан кишини. Калый Молдобасанов мен сизге отам деп атпайсың. Жекеге өтүңүздөр. Далдеп бербесеңиз, эртең мен сен да далдеп бересиз. Ким айткан? Биз парламент жөнүндө сөз кылып жатабыз, чындыгында 7 Туура, биз деле Мадумаровдун кемчиликтерин сындап, айтып кээде ага каршы болуп келгенбиз, бирок аны теңи жок күчтүү саясатчы, өтө билимдүү адам, арты булганбаган таза инсан экенин дайыма мойнубузга алып келгенбиз. Мадумаров бир нерседен гана катуу адашып калды. Атамбаев менен кызматташууга даярмын деп айта коюп, бул ооздон чыккан жел Мадумаровдай болуп, ооздон жаңылып калгандар саясатта чекеден чыгат. Бирок бул Мадумаровду жаман деген менен барабар эмес. Ал эми Момбеков ким? Атамбаевдин артын тазалап тура салса тиренчи, жата калса талпагы болуп жүргөн бир байкуш да. Элдин оозунда Момбеков Атамбаевдин арты менен эбегейсиз байыган деген сөздөр айтылып келе жүргөн. Атамбаев камалгандагы Момбековдун акыбалын көрүп, мен ошол сөздөр бекер чыкпаса керек деп ойлоп калгам. Эри өлгөн катындар да Момбековдой аза тутпаган болуш керек. Ал эми Атамбаевдин кол тийбестигин алган учурда Момбеков жиндүү болуп кетпесе эле деп корккон жайыбыз деле болгон. Куру бакырган менен нарак жагы пустой, билими деле чактуу депутат деген атка таптакыр татыксыз адам. Мадумаров туура байкаптыр. Сөздү кошокто уйкаштырып сүйлөйм деп жатып, маанисин жоготуп уккан адамдын итиркейин келтиргенде түзү жок кылып салат. Биз разгон алып кеткенде түкүрүгү чачырап, кээде талмасы бар бакшы немедей өзүнө көбүк чыгып кеткенин өзү да сезбейт окшойт. Парламентте Момбеков урушпаган Жанар Акаев менен сурабалдый эле калган окшойт. Момбеков келе жатса топтолуп турган коллегалары таргап кетет имиш. Мен ал байкуштарды туура түшүнөм. Атамбаевдин арам иштери коштолгон мыйзамдарды, буйруктарды ишке ашырышат да. Момбековдун салымы тоодой болуш керек. Чынын айтсам, Атамбаевдин малында мен Момбеков деген депутат бар экенин уккан эмесмин. Себеби үнү бир жерине чыгып, жыым эле жүрчү. Жээнбеков келери менен мунун тили бир кулаш болуп чыкты. Асфальт жолу шыпырып, Атамбаевдин артына пакта коюшуп, кылмышка түрткөн да ушулар. Акчол партиясы деп сүйлөгөнгө бул чимкириктин моралдык да, адамгерчилик жактан да акысы жок. Мадумаровдун басып өткөн жолун Момбеков энесинин 10 жолу кайра туулса да басып өтө албайт. Башканы айтпаганда 9-10 октябрдагы тополоңдо кадимкидей өңгүрөп ыйлап жибергенин ойлосом күлкүм келет. Ошондон кийин Момбеков үйүнө барып, уятынан асынып алат болуш керек деп үмүт кылдым эле. Жок, бети деле чымырып койбоптур. Себеби тез эле саясат аянтында пайда боло калбады. Эми мынтип Мадумаровго секирип жатканын кара. Мен Мадумаров болсом, мен Момбеков окшогондор менен дебатка чыкпай, менин деңгээлиме туура келбейт деп басып кетмекмин деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Быйыл биринчи жолу токтогул суу сактагычында суунун агып чыкканын киргени көп болду. Өлкөдөгү эң ири токтогул суу сактагычында суунун агып чыкканына караганда киргени көп болууда. Бул тууралуу электр станциялар ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан билдиришти. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8.569 миллион метр кубту түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 169 метр куб, агып чыгышы 146 метр кубту түзүүдө деп билдиришти басма сөз кызматынан. 9 апрелде суу сактагычка суунун агып келгени менен чыккан бирдей тагыраагы 161 метр кубту түзгөн. Баса, ШУМДУК ИНФО каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.
Качандыр бир убактарда Атамбаевдин кылган ишин же болбосо сүйлөгөн сөздөрүн мактап жазамын деген ШУМДУК менин онуктасам оюма 90 жолу тоголонсом түшүмө кирген эмес. Бирок бүгүн соц тармакта тытып олтуруп анын 2016 жылы 31 август эгемендүүлүк күнү ошол улуу датаны шарапатына туура келбесе да ататына салып дөөрү койгон сөздөрүн угуп анын айткандарына ынандым. Атүгүл ичимден рахмат айтып да жибердим окшойт. Атамбаевдин сөздөрүнүн түпкү маанисин анализдеп көрсөк, демек 2010 жылдагы кан төгүлөргө 7 апрелдеги кыргын түштүк согушунун чыгышына Отунбаева башкалардан көбүрөөк күнөөлүү экен. Так айтканда ошол арам иштердин режиссеру деп койсок да жарашат турбайбы? Атамбаев айтып жатат: эгер бардык нерсе мыйзамдуу жол менен кеткенде 2010 жылы аз кан төгүлөт эле деп түшүнгөн адамга ушул сөз эле жетиштүү болуп жатпайбы? Мына ушулардан кийин Отунбаева бул барган жерин талкалап жүргөн бүлүндүргүч аял деген Бакиев Курманбек Салиевичтин Отунбаевага берген таамай мүнөздөмөсүнө таң бербей койбой болбойт. Атамбаев деле бул сөздөрдү жөн айткан жок да, келечекте 2010 жылдагы кандуу окуялар иликтенип баары ачыкка чыгышын куу саясатчы Атамбаев алдын ала билген. Ошон үчүн ал пададан мурда чаң чыгарып өзүнөн баары бир таза болбой турган артын эртең күндө тазалап, бир аз болсо да жеңилдетип жаткан турбайбы? Чиркин киши. Атамбаев ошол күнү бир эле Отунбаеваны самозванка деп шермендесин чыгарбастан дагы бирөөлөрдү мародер деп элдин көзүнчө балп эткен. Ал адамдын атын айтпасам деле тааныйсыңар. Кыргызстанда мародерлордун учуна чыккан бир эле атаманы бар эмеспи? Атамбаевдин ошондой айтылган сөздөрүнөн кийин деле азыркы бийлик ойлонбой, экиленбей, коркпой 2010 жылдагы кара жашик тача берсе болот экен. Тим более жалпы түштүк эле арай көзүбүз чарай болуп, качан түштүк коогаланып иликтешет экен деп аңырайып күтүп олтурабыз деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Роза Отунбаева июнь окуясынын иликтенишине эмне үчүн каршы? Мен Садыр Жапаровго да Камчыбек Ташиевке да айтат элем, кара яшикти ачпагыла, деди экс-президент Роза Отунбаева. Биз убактылуу өкмөт июнь окуяларын иликтеп баштаганбыз, бирок ал нерсени жабууга туура келди. Ал эми Кадыржан Батыров Жалал Абадтан эмнеге чыгып кеткенин төмөндөгүчө түшүндүргөн. Мени ал жерден эч ким күч менен чыгарган эмес. Мен өз эрким менен Жалал Абад облусунан чыгып кеткен. Менин ал жерден чыгып кетүүмдү Исмаил Исаков, Алишер Сабыров жана Бакыт Алымбековдор сунушташкан. Кийин белгилүү болгон сунуш Роза Отунбаеванын буйругу менен болгон экен, деген ал Булак Назар Ньюс кейчи. Кара яшикти ачпагыла дегидей, сен мырка кимсиң? Сени биз президент деп эч качан кабыл алган эмеспиз. Демек экс-президент да боло албайсың. Арам алышты бир жеген иниң Атамбаев берген экс макамы менен дээрлик 10 жылдан бери алып жаткан пенсияң арам. Сени аял катары да эсептебейбиз, себеби көп адамдын канын төккөнсүң. Аял киши боорукерликтин, мээримдүүлүктүн, арулуктун символу болот экен. Элдин канын төгүп жүргөн сени кандай жүрүп бул касиеттер болсун? Сен кыргыз элине дайыма азап алып келген, басканын изиңе чөп чыкпаган бүлүндүргүч катынсың. Сен Атамбаев экөөң 10 жылдан бери Кыргызстандын ичине түндүк түштүк деген жараканы пайда кылып, элди эки лагерге ачык бөлүп койдуңар. Кыргызстандын карызын асманга көтөрдүңөр. Кыргыз элинин ичине батыштан ыплас элологиясын киргизип, улуттук баалуулуктардын бытын чыгарып салдыңар. Миңдеген адамдардын бейкүнөө өлүмү, 10 миңдеген майыптардын талкаланган тагдыры силердин убактылуу өкмөттүн жаңылгыштарынын мойнунда илинип турат. Өлкөнүн экономикасын талкалап, казынаны кургатып, кыргыз элин эшекке мингизип койдуңар. 2010 жылга чейин эл катары орточо жашаган 14 куу тумшуктар азыркы күндө баарыңар эң бай адамдарга айландыңар. 2010 жылга чейин сырттагы мигранттардын саны 350-400 миңдей болсо, силер миллиондон ашырып салдыңар. Дал ошолордун рызкысын уурдап байыдыңар. Сыртта жүрүп талкаланган өмүрлөрдүн убалы да силердин уятыңарда калат. Уят дегенде өзү силерде жок болсо да. Мына ушул мен санап өткөн кылмыштардын баары ошол сен мырка ачпагыла деген кайпаластап жаткан кара яшиктин ичинде бар. Садыр Жапаров камчы Ташиевке түштүк коогаланын иликте деп буйрук бергенден бери сенин уйкуң качып, эмне кылар айлаңды таппай, барбаган эшигиң, какпаган студияңда калбады. Бардык жерде кара яшик ачылбасын деп какшайсың. Айыбың жок болсо, анда эмне үчүн эле көчөгүңө тукуму келип, кукулуктаган тоок баштанып тынчың кетип жатат? Көз алдыңа түрмөнүн решеткалары, үйкүнүн көзүндөй айнеги бар тар камера элестетип, жашооң шириң сезилип кетип жатабы? Кара яшик ачылат, ичиндеги бардык былыктарыңардан чубап чыгабыз. Сен айткан международный экспертиңди уурдук. Кыргыз эли топтолуп, кыргызча эле эксперт кылабыз. Так что кылган иштериңди жакшылап ойлоп, жооп берер күнүңдү күтүп жата бер, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Камчыбек Ташиев: бардык тапшырмалар сапаттуу жана өз мөөнөтүндө аткарылышы керек. Кыргыз Республикасы мамлекеттик чегарасынын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациясынын башчысы, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чегара маселеси боюнча өкмөттүк комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Күн тартибине ылайык Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жыйынтыгы боюнча үстүбүздөгү жылдын 25 мартында Ташкент шаарында кол коюлган протокол талкууга алынды. Камчыбек Ташиев белгилегендей, протоколдо көрсөтүлгөн бардык чечим
чечимдер эки өлкөнүн мамлекеттик кызыкчылыктарын эске алуу менен чечилген. Бардык чечимдер мамлекеттин чектеш аймактарда жашаган жарандардын кызыкчылыгы үчүн кабыл алынууда жана мындан аркы карайда кабыл алынмакчы. Протоколдун ар бир пункту талашка түшүп, көптөгөн күч аракеттер аркылуу гана мамлекеттик жерибизди ар бир метрин жактады. Учурда эл арасында толук маалыматка ээ болбостон, талдоого албастан мени сынга алгандар болууда. Мен өкмөттүк делегациясынын башчысы катары өзүмө чоң жоопкерчиликти алдым жана убакыт бардыгын өз ордуна коюп, кезинде бул тарыхый чечим болгондугун айтышат, деди Капеец Ташиев. Ошондой эле ал кошумчалагандай, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдары аталган протокол боюнча маалыматтык түшүндүрүү кампаниясын күчтөндүрүү зарыл. Жерлерде жарандарга так маалымат жетпей жатат. Мен бардык региондорду кыдырып чыктым, бирок бул жетишсиз. Ар бир адам менен жолугушуп, жеткиликтүү тил табышып, протоколду ар бир пунктун түшүндүрүү керек. Маалымат калкка толук жеткирилгенде гана кабыл алынган чечимдердин акыйкаттыгына шек жаралбайт, деп билдирди өкмөт делегациясынын башчысы. Капеец Ташиев белгилегендей, кайсы тилкелер такталгандыгын картадан көрсөтүү керек. Капеец Ташиев кол койгон протоколду келечекте ишке ашырууга тартылган мамлекеттик органдардын аткаруучулук тартибине баса белгиледи. Бардык тапшырмалар сапаттуу жана өз мөөнөтүндө аткарылышы тийиш. Биринчи кадам жасалды, бирок алдыда чоң жоопкерчиликтүү иштер турат. Мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдары бул маселени өзгөчө көзөмөлүнө алып, чек ара маселеси артыкчылыктуу каралышы кажет, деп жыйынтыктады Капеец Ташиев. Мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына протоколдун мындан аркы ишке ашырылышы боюнча, мамлекеттик чек аранын өтүүсүнүн долбоорлук линиясын белгилөө боюнча талай иштерин өткөрүүнү тездетүү тапшырмасы берилди. Булак Назар Ньюс KG. Айзаданын өлүмү милиция кызматкерлерине иш козголду. Бишкек шаардык прокуратурасы 27 жаштагы Айзада Канатбекованы урду алып, андан кийин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча фактыны териштирди. 1-май райондук милициясынын кызматкерлерине шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Башкы көзөмөл органынын расмий сайтында кабарлангандай, тергөө ишин жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгына тапшырылды. 5 апрелде Айзаданы 3 адам Медерев Тыныстанов көчөсүнөн өтүп бараткан жерден күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жананын уурдаган эркектин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги таладагы автоунаадан табылган. Шаардык милицияда мурдоого шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев алгач кызды футболка менен муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрө тамырын кыйганын билдирди. Теңизбаев мурда Орусияда ар кандай кылмыштар үчүн 3 ирет соттолуп, абакта отуруп чыкканы белгилүү болду. Бир үйдүн жалгыз кызы Айзада Канатбекова Кыргыз-Түрк Манас университетинин дин тарбия жана спорт факультетин 2020-жылы аяктаган. Каргашалы окуядан улам коомчулукта милициянын ишине катуусын айтылып жатат. 8 апрелде Бишкекте жана Ошто күнөөлүүлөр жазалансын, мындай көрүнүштөргө жол берилбесин жана ИИМдин жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылган акциялар өттү. Айзада Канатбекованы урдоого катышкан деп шек саналган 4 адам кармалды. Булак Азаттык.KG. Аида Касымалиева министрге силердин жумушуңарды чабан аткарып койду. Жок, тактабай эле, ал интервьюда журналисттер тактап койду. Силердин жумушуңарды. Силердин жумушуңарды чабан дагы жасап койду. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Ички иштер министри Улан Ниязбеков 5 апрелде белгисиз адамдар тарабынан уурдалып, каза болгон 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча маалымат берип жатат. Анда Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева Ички иштер министрлигинин ишин сынга алып, сарсына болбогула, той жейсиңер деп айткан тергөөчүнүн аты жөнүн сурады. Шалаакылык көрүнүп эле турат, апасына ачуу басар келет, той жейсиңер деп кайсы тергөөчү айткан. Сиздер бир ай убакыт тактайсыңарбы? Кызматкердин толук аты жөнүн атагыла, ЖММКларда фамилиясы айтылып жатат. Силердин жумушуңарды чабан аткарып койду, деди Касымалиева. Келин күйүп алалуу болосуңар деп ким айткан? Кайсы сотрудник айткан? Ал боюнча азыр тактоо иштери жүрүп атат, ички коопсуздук. Ал жерде мына массалык маалымат каражаттарында сиздер тактоо бир ай тактайсыздарбы? Аты жөнү турат ал кызматкердин. Бүгүн тактайбыз, бүгүн. Жок, тактабай эле, ал интервьюда журналисттер тактап койду. Силердин жумушуңарды. Силердин жумушуңарды чабан дагы жасап койду. Кыз жигит болду. Аны силер защищать этпегиле. Бул жака даярданып келишиңер керек. Ким айткан аны? Ачуу басар келет деп. Айтып коюңуздар, азыр бериңиздер азыр. Эмне себептен ошондой мамиле? Буга чейин системалык көрүнүш болуп атат. Аллага чү, биз бурулайда дагы, азыр дагы ушинтип кетсин сизди деп, анан кетпейсиз. Бул түшүнүктүү. Жумуштанчы, өзүңүздүн арызыңыз менен. Жоопкерчиликти эч ким албайт. Системалык катада эмне деп атабыз? Милиция кызматкери арыз жазып, адам өлгөндө дагы Аллага чү, ачуу басар, Аллага чү деп мындай кайталашат да. Мен ошону айтып атам. Азыр ошол аты жөнүн айтып коюңуздар кызматкердин. Ким айткан ошентип апасына? Азыр тактоо эме иштери жүрүп атат, ички коопсуздук кызматы иштеп атат. Бул маалыматты мен дагы азыр чогулушта тууралуу окудум, ошону сиз айтып аткан маалымат. Биз баарын тактайбыз, бүгүн эртең чечимин баарын чыгарабыз. Юридикалык тил менен айтканда эмне болуп атат? Кайсы берене менен адам урдоо деп эмне себептен калыптанбайт? Эмне болуп атат? Айтсаңыз да. Сиздер
жерде кандай аналитика бар ала качуу боюнча, канча аял өлүп атат? Баарын даярданып келдиңиздерби? Өзүнчө берсеңер статистиканы. Биз бул келгенде болгон окуя боюнча даярданып келдик. Жок, болгон окуя боюнча ала качуу кирет да ошого. Статистика. Азыр статистика Генеральный прокуратурада эмес, силерде ИИМге берилген. ИИМге берилген боюнча биз ала албай атабыз статистиканы. Анализ жок, жөнөкөй статистика жок, анализ туруп. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Садыр Нургожоевич, төмөндөгү сүрөттө чагылдырылган мигранттардын сүрөтү бул Кыргыз мамлекетинин жүзү. Кыргыздардын ким экендигин, кандай жашай тургандыгы дүйнө жүзүнө таанымата турган элиңиздин бүгүнкү күндөгү жашоосу. Мындай акыбалга биз бүгүн эле келип калганыбыз жок. Бул биздин эгемендүү болдук деп дардаңдап жүрүп акыркы 30 жылда жетишкен эгелегибит. Акаев 15 жыл ичинде өз эле эмгектенип нан таап жаткан фабрика, заводдорду, ишканаларды, мал чарбасын өндүрүштү койчу кыймылдатып турган бир бадырыбызды талкалап, алдындан болгон 63 үлүшүбүздү 16%ке түшүрүп качып кетти. Андан соң Кыргыз элине Кудайымдын борооруду окшойт бизге Бакиевди берди. Бакиев 5 жылда жок болуп келип жаткан өлкөнү кайрадан түптөп, экономиканы көтөрүп, инвесторлорду чакырып, миграциянын агымын токтотуп, элдин жашоосу кадимкидей эле оңолуп, Кыргыз эли коңшуларга салыштырмалуу абройлуу эл болуп башыбызды көтөрүп калганыбызда, мына ушул бүгүн сиз жаныңызда ээрчитип жүргөн бүлүндүргүч катын Отунбаева, Алмазбек, Өмүрбек жана башка 14 жылаңач инилери менен пайда болушуп, өргө карай жылып оңолуп бараткан жашообузга ойрон салбады беле? Мына ошол Кыргызды дүйнө кыдыртып, мусапыр кылган экс-президент Отунбаеваны сиз жаныңызга кошуп алып, бир катарда кантип басып жүрөсүз? Туура, Отунбаеванын азырынча экс-президент макамы бар. Сиз как президент катар мамлекетти башкаруунун этикасын сактап, анын сый-урматын ордуна коюп, катарыңызга кошуп алганыңызды түшүнөбүз. Бирок сиз өзүңүздү тандаган миллиондогон калың элдин каалоосун талабында эсиңизге тутуп жүрсөңүз жакшы болмок. Биринчиден, Отунбаева эл шайлаган президент эмес. Отунбаева президент болгондо өлкөдө мыйзамдуулукту сактап турган парламент жок болгон. Отунбаева борборду элди атууга команда берип, 87 баланы ал эми түштүктө 500дөй элди курмандыкка чалып, элдин күйүткө батып турган жагдайына пайдаланып, өзүн өзү президентке коюп алган самозванка. Андай экен, Отунбаев экөө арам алыш иштерди жыттагышы, бирге жүргөн бир тууган иниси Атамбаев бүткүл Кыргыз элинин арай көзүн чарай кылып 31 август эгемендүүлүк күнүндө жар салбады беле? Экс макамын дагы ошол дөөдүр иниси берген. Ал эми Кыргыз эли аны тааныбайт. Элдин талабы Отунбаевдин экс макамын алып 2010 жылдагы 7 апрель түштүк оголаңы тууралуу жоопко тартылсын деп какшап жатса, сиз аны башында ак жоолукту салып желбиретип, бир үйгө жаңы түшкөн келин сыяктантып жаныңызга кошуп ээрчитип алыпсыз да. Түштүк окуясын иликти дегениңиз кандай да? Ошол түштүк согушун баштаган катынды катарыңызга кошуп алганыңыз эмне экенин түшүнбөй калдык. Мейли, ушул 7 апрель күнү президенттин жанында жүрсө жүрүптүр деп көз жумуп деле коелу. Бирок Отунбаева барган жер талкаланып, жер жайнаган руинага айланып калып жатканын көрүп, биз сизден тышсызданып жатабыз. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдор менен иштешип, баарынан артына суу куйган бул катын сизди да аяп коебу? Бул катындын колу сиздин далыңызга жетип, азаматсың деп таптап коюшка жараса, сиз аны ошол канга буланган колун далыңыздан түртүп да түшүрбөй албай каласыз. Ошондуктан жаныңызга для приличия аял кишини алып жүрүш керек деген эреже болсо да, дүйнө жүзүндө аялдын уругу курулуп калса да, Отунбаевден алысыраак жүрсөңүз жакшы болот эле. Биз сизди тандаганда жаныңызда Отунбаев, Атамбаев, Текебаев, Бабанов, Сариев, Казакбаев, Момбеков, Сурабалдиевалардын жана башка Атамбаевчилердин караны болбойт деп тандаганбыз. Алар аралаша турган болсо, сиз элдик президент деген ишеничти жоготосуз. Ошолордон урак жүрсөңүз, биздин да көңүлүбүз ток болот эле деп Шаа Мырза Бирөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.